Эфирде күндеме маалыматтык программасынын толукталган кечки чыгарылышы. Студияда Кундуз Кенжебаева, саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача анонс. Кыргызстан менен Кытайдын биргелешкен аракеттери рекордтук ийгиликке жетти. Өткөн жылы эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү 22,71 миллиард долларды чапчыган. Бул тууралуу мамлекет башчысы Кытайдын Синхуа маалымат агенттигине курган маегинде билдирди. Ошто нейтрал жаштар тобунун мүчөлөрү кармалды. УКМК жаштарды, анын ичинде спортчуларды ар кандай топтордун мыйзамсыз иштерине аралашпоого чакырат. Жарандар турак жайын сатуу алдында камсыздандыруудан милдеттүү түрдө өткөрүп сатышы шартты. Аталган мыйзам долбоору депутаттар тарабынан сынга кабылды. 2 жыл мурда пайдаланууга берилген жаңы мектеп оңдоп түзүүгө муктаж. Сузактагы мектептен шыбынан суу өтүп, шыбагы түшө баштаган. Өз убагында текшерил рактан бир кадам алдыга бол өнөктүгү башталды. Кыргызстанда 4 февраль рак илдетине каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата онкологиялык оорулар тууралуу калкка маалымат жеткирүү жумалык өтүүдө. Сузактагы жаңы мектеп кайрадан оңдоп түзүүгө муктаж. Курулушу 9 жылга созулган жаңы мектеп 2023 жылы пайдаланууга берилип, кара алмалыктарды кубандырган. Бирок бул сүйүнөч көпкө созулган жок, анткени жаңы имараттын шыбынан суу өтүп, муз тоңуп, шыбактары көчө баштаган. Бул жагдай боюнча райондук билим берүү бөлүмүнө жана райондук мамлекеттик администрация башчысына кабар берилгендиги айтылууда. Ал эми курулуш компаниясынын өкүлдөрү абалды жеринен көрүп кетишкен. Кененирээк Акылай Карабаева айтып берет. Жерлерибиз көчүп кетти, көгөрүп кетти. Куруп аткандагы тендерщиктер жооп бериш керек да. Крышасын полный алмаштырып бере турган болду. Биринчи суу өтүп баштаганда ушул ашкананын арка жагынан, сырт жагынан өтүп баштаганда мына жерлерде ушундай болуп муз тоңуп калды. Бул жака балдар өтпөйт өзү. Ашпосулар өздөрү киришет ушул ход менен. Кышта бизде ушундай болуп калат да, мына жактагыдай болуп кар түшпөй кыйнайт. Каралма айылындагы дал ушул мектеп 2 жыл мурда пайдаланууга берилген. Деген менен ушул тапта кайрадан оңдоп түзөөгө муктаж болуп турат. Каралмалыктар 9 жыл күткөн мектептин бүгүнкү абалы менен жеринен таанышабыз. Ушул жерибизден көп суу өтүп кетти да. Биринчи ушул жерден өтүп баштаган. Анан ошо кызматкерлерибиз бир жерин ачып, не кылыштыбы, билбейм, кичине өтпөй калды. Бирок күн катуу ысса кайра ушул жерден суу өтөт да. Ушул жерлерибиз көчүп кетти, көгөрүп кетти. Эң коркунучтуу жерибиз. Сузактагы Каралма айылындагы номер 41 Төлөгөн Кубатбеков атындагы мектептин курулушу дээрлик 9 жылга созулган. 2023 жылы жаңы имарат эшигин ачып, жергиликтүүлөрдү кубандырган. Бирок алардын сүйүнүчү көпкө узаган жок. Бүгүнкү күндө мектептин шыбынан суу өтүп, дубалына муз тоңуп, айрым жерлериндеги шыбактары көчө баштаган. Кайра эле ошол жылы кышында ушул сыртынан, мектептин сыртынан ушундай суулар өтө баштады да. Ремонттор кичине бүлүндү. Быйылкы окуу жылында мына бизде кар оор жаганына байланыштуу үстүнөн каралар түшпөй калат да. Мектептин үстү жапыс жабылып калгандыктанбы, ишылып, анысын биз түшүнбөйбүз. Анча-мынча каналардан суу өтүп баштады. Кайрылуулар жасалды. Айыл өкмөткө, райондорго билдирдим. Ушунун бүтүргөн курулуштары келип көрүп, анан кардын көптүгүнө байланыштуу азыр ачып кайра жасай албайбыз дешти да. Жергиликтүүлөрдүн айтымында мектеп айылдын климатына ылайык салынган эмес. Анткени Каралма айылында кар көп жаап, кыш мезгили катаал өтөт. Бул жагдайда мектеп чатыры туруштук бере албай жатканы айтылды. Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй бул үстү жабылганда бул талапка жооп бербейт да, баардык жеринен суу өтөт. Жаракалары мына жаңы оңдогондон кийин деле баары жарака мында кайра эле жарак болуп атат. Себеби буну каркасын тургузганда бул талапка жооп бербей бөлүп каркас тургузганда каркас бир көтөрүлүш керек. Ушу балдардын эмеси үчүн бир келип киргизим эле. Тазиктерди коюп коет бир да. Чара табабы эмне тапса коюп коет бир. Тамчы өтүп атат. Азыр кыштын күнү ушундай болуп атат, эртең жазгы күнү бул мектебибиз окуганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Себеби сырт менен ичтин айырмасы болбой калат да. Эми коркунуч жаратпайт эмес, жаратпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Эми бул бардыгы эми багы азыр жаан өткөндө кирпичтеринде үшүк алат. Наракы ашкана жактардан суулар өтүп атат. Ашкананын иштери көгөрүп кеткен, аны көрдүңөр. Эми ошого бир мындай бийлик жактан көңүл бурулса жакшы болот эле. Кар, жамгыр бизге караганда көп жерге караганда бизге көп жайт. Азыр мына Таран базар, шаар жактарга караганда бизге
80 сантиметр жаганда аяка бир 30-40 жайт да. Өткөнкү жаган кар өтө көп жаады бизгечи. Азыр бунун шыбындагы карлар бердин кароолчулар өздөрү күрөп, жеңилдетип турат. Болбосо ал деле мындай түшүп кетчү дейт. Мектеп курулушу аягына чыкканга чейин курулуш жүргүзүп жаткан компаниялар алмашканы. Ал тургай имараттын баштапкы проектиси дагы өзгөртүлгөнү айтылды. Бул негизи 2013-жылы башталган мектеп. Түрк фирмасынын долбоорунун негизинде деп айтылган башында. 2 этаж подвал менен 3 этаж деген мектеп болчу да. Кийин ал солгун жүрүп калды, курулуш иштери 6 жылга созулуп кетти. 2019-жылы мамлекетке өткөрүлүп берилген. Өткөрүлүп берилип, анан калган курулуш иштери бүтүп, ушул мектеп ишке берилди. Бул жагдайда Көк Айыл өкмөтү имаратты курган компанияга кат жиберүү менен гана чектелген. Компания өкүлдөрү абалды жеринен көрүп, жаз келери менен чатырды алмаштырып берерин убадалаган. Курулуш компанияларына кат кабарын билдирип коебуз. Сиздердин курган мектебиңердин сапаты начар болуп калды. Былтыркы жылы быйылкыдай суу өткөрмөс. Былтыркы жылы мынчалык кыйынчылык болгон, ал убакта өздөрү ремонт кылып оңдоп, мындай мектептин өзүнүн эмгек жамааты менен жанагы сууларын токтотуп калышкан эле. А быйылкы жылда уже мектептин өзүнүн эмгек жамаатынын күчү жетпейт. Айыл өкмөтүнүн деле күчү жетпей турганчалык деңгээлде өтүп атат. Буга ким күнөөлүү экенин ошол убакта проекттин мурда 2 этаж болуп курулган экен, аны 1 этажга өзгөртүшкөн. Ошол проектировщиктер жооп береби, же болбосо ошонун технадзор деген атайын бир специалист бар. Курулуштун сапатын контроль кылып турган. Же айыл өкмөтүнүн атынан, же УКСтун атынан, же ал киши жооп береби. Курулушту түшүнгөн кызматкерлер ар ким өзүнүн милдетин алып жооп бериши керек бүгүнкү күндө. Мектепке республикалык бюджеттен 82 миллион сом жумшалып, 225 орунга ылайыкталган. Учурда 328 бала билим алат. Акылай Карабаева, Шырзат Эгембердиев, Регион. Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөрү жай министри Бакыт Төрөбаев Кыргызстанда картошканын баасын ортомчулар көтөрүп жибергенин билдирди. Бул тууралуу ал 4 февралда 1 радионун эфиринде айтты. Анын сөзүнө караганда Нарын, Ысык Көл областарында, Кемен жана Чоң Алай райондорунда Кыргызстандагы муктаждыкты жаба турган картошканын көлөмү бар. Бакыт Төрөбаев ортомчуларды дыйкандардан картошканы сатып алгандан кийин ага 5 сомдон ашык кошпоого чакырып, эгер баа негизсиз көтөрүлүп кетсе, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы чара көрөөрүн билдирди. Дыйкандар картошкасын 35-40 сомдон сатып жатышат, алар бул баага ыраазы. Бирок ортомчулар базарларда бааны көтөрүп салышты. Ошто картошканын дөң баасы 60 сомго чыгып кеткен экен. Биз иш алып баргандан кийин 49 сомго түштү, деди ал. 2024-жылдын соңунан тартып Кыргызстанда картошка кескен кымбаттап, базардагы баасы 60-70 сомго чейин чыгып кетти. Адистер буга негизги 2 себеп: түшүмдүн жылдагыдан азыраак жыйналышы жана коңшу өлкөлөргө экспорт 2 эсе көбөйүшү түрткү болгонун белгилеп жатышат. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы жыл сайын орточо 15%га өсөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында энергетика министринин орун басары Насипбек Керимов билдирди. Анын айтымында, учурда жарандар электр энергиясынын 1 киловатт саатына 1 сом 11 тыйындан төлөп жатат. Быйыл анын баасы 26 тыйынга, келерки жылы 21, 2027 жылы 24, 2028 жылы 27, 2029 жылы 31 жана 2030 жылы 36 тыйынга кымбаттайт. Жалпысынан 5 жылды алганда калк үчүн тариф жыл сайын орточо 15%га өсөт, деди ал. Ал буга чейинки долбоор боюнча тарифти мындан көбүрөөк көтөрүү каралганын, бирок коомчулуктун пикирин эске алуу менен калкка бааны оор келбегидей көтөрүү чечимин кабыл алганын айтты. Президент Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик иш сапары менен жөнөп кетти. Бул кызмат сапары Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин чакыруусу менен ишке ашып, анын алкагында Харбинде өтүүчү кышкы Азия оюндарынын ачылышына катышат. Сапар алдында мамлекет башчы Кытайдын алдыңкы Синхуа маалымат агенттигине эксклюзивдүү маек курду. Анда Ажо Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын негизги аспектилерине, эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн келечектүү багыттарына жана эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүккө кеңири токтолгон. Ошондой эле президент соода-экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө жана маданий-гуманитардык алмашууларды кеңейтүүгө чыңдоого багытталган алдыдагы сапардын өзгөчө маанисин баса белгилеген.
Президент Садыр Жапаров жаңырган жылдагы алгачкы чет өлкөгө сапары Кытайга баруу менен башталды. Мамлекет башчынын 4 февралдан 7 февралга чейинки мамлекеттик сапарына барар алдында Кытайдын алдыңкы Синхуа маалымат агенттигине эксклюзивдүү маек курду. Анда Ажо Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын негизги аспектилерине, эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн келечектүү багыттарына жана эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүккө кеңири токтолгон. Кыргыз Республикасы, Кытай Эл Республикасы менен түзүлгөн баары камтылган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү терең баалайт. Акыркы жылдары мамлекеттерибиз ишенимди бир кыйла чыңдоого жана ынак коңшулук, достук жана жемиштүү кызматташуунун бекем принциптерине негизделген өз ара пайдалуу мамилелерди курууга жетишти. Биздин эки өлкөнүн кызматташуусунун учурдагы алтын доору. Урматтуу кесиптешим Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырзанын жеке көңүл буруусу, жылуу мамилеси жана ишеними аркылуу жетишилгенин кубануу менен белгилейм. Маалыматтарга ылайык Башкы бажы башкармалыгынын статистикасында 2024 жылдын январынан ноябрына чейин Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы сооданын көлөмү 19 миллиард 863 миллион АКШ долларына жеткен. Ошол эле учурда Кытай Кыргызстандан ири соода өнөктөшү жана өлкө үчүн ири импорт булагы статусун сактап келе жатканы белгиленген. Кыргыз-Кытай экономикалык кызматташуусун мындан ары өркүндөтүү үчүн айыл чарба, кайра иштетүү өнөр жайы, экология жана энергетика сыяктуу маанилүү тармактарда комплекстүү иштерди жүргүзүү башкы максаттардан, дейт Садыр Жапаров. Кытай Кыргызстан үчүн узак жылдардан бери башкы соода жана инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири болуп келген жана болуп кала берет. Саясий диалогтун эң жогорку деңгээли бизге өлкөлөрүбүздүн ортосундагы экономикалык күн тартибин ийгиликтүү илгерилетүү үчүн өтө жакшы мүмкүнчүлүк берерин белгилей кетким келет. Бир кайыкка түшкөндөр бир багытта сүзүшү керек. Бул накыл сөз Кыргыз-Кытай өнөктөштүгүнүн маңызын эң сонун чагылдырат. Өлкөлөрүбүздүн биргелешкен аракеттери рекорддук ийгиликке жеткирди. 2024 жылы Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы товар жүгүртүү бажы органдарынын маалыматы боюнча 22,71 миллиард АКШ долларына жеткен. Ага улай Тору Карт жана Эркеч там көзөмөл өткөрмө жайларынын, ошондой эле Бедел өткөрмө пунктунун транзиттик жөндөмдүүлүгүн жогорулатуунун үстүндө ишмердүүлүгүн улантууда. 2024 жылдын 1 мартынан тартып Кыргыз тарап Тору Карт жана Эркеч там көзөмөл өткөрмө пункттарын күнү түнү, башкача айтканда жумасына 24 саат 7 күн иштөө режимине өткөн. Жакын арада Барскон, Үч Турфан, Ак Суу автомобиль жолу курулат. Кыргызстан Кер Суар Кашкарга көмүр экспорттоп жатат. Логистикага кеткен чыгымды азайтуу максатында Эркеч там көзөмөл өткөрмө пунктуна жакын жерде көмүр ленталык конвейер жана көмүр кампалары курулууда. Биз кытайлык өнөктөштөрүбүз менен биргеликте Кыргызстандан экологиялык таза айыл чарба өндүмдөрүн Кытайга экспорттоону өркүндөтүү иштерин улантуудабыз. Учурда айрым айыл чарба өндүмдөрүн экспорттоо боюнча протоколдор тараптардын макулдашуусунда турат. Кытайлык досторубуз биздин өндүмдөргө рынок ачуу үчүн оңтойлуу шарттарды түзүп жатканын белгилеп кетүү кажет. Андан сырткары Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча да суроо узатылган. Анда Ажо бул каттам жөн гана транспорттук коридор эмес, ал Кытайдан Кыргызстанга, ошондой эле Борбор Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, Туркияга, Европага жана андан тышкары өлкөлөргө жүктөрдү жеткирүүнү камсыздайт деп белгилеген. Бул аркылуу жүктөрдү түштүк жана түштүк чыгыш Азияга жеткирүүгө мүмкүндүк берет деген өлкө башчы. Мен баса белгилеп айта кетсем, тышкы инвестицияларды тартпастан экономиканы тез өнүктүрүү мүмкүн эмес жана биз Кытайдын бай жана көп кырдуу тажрыйбасын колдонсок деген ниеттебиз. Өз ара пайдалуу Кыргыз-Кытай инвестициялык долбоорлору Кыргыз Республикасынын экономикасын өнүктүрүүгө түрткү берерине ишенебиз. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу саясий ишенимдин жогорку деңгээлин ырастап турат жана заманбап улуу жибек жолун жандандырган биздин өлкөлөрдүн стратегиялык флагмандык долбоору болууга багытталган деп айтсам жаңылышпайм. Бул каттам жөн гана транспорттук коридор эмес, ал Кытайдан Кыргызстанга, ошондой эле Борбор Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, Туркияга, Европага жана андан тышкары өлкөлөргө жүктөрдү жеткирүүнү камсыздайт. Ошондой эле мамлекет башчы 2024-2025 жылдары Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин 25 жыйынын өткөрүү боюнча да пикирин билдирген. Президент Садыр Жапаровго алдыдагы жыйындан эмнелерди күтөсүз? Кытайдын төрагалыгынын ишин кандай баалайсыз деген суроо узатылган. Ага Ажо мындайча жооп берген.
Кыргыз Республикасы Шанхай кызматташтык уюмунун негиздөөчү мамлекеттердин бири катары ШКУнун уставынын принциптерин жана жоболорун так сактайт жана ШКУнун уставдык документтеринде аныкталган бардык чөйрөлөрдө мүчө мамлекеттер менен өз ара аракеттенет. Биргелешкен күч аракеттерибиз менен өлкөлөрүбүздүн жана элдерибиздин кызыкчылыгындагы зор натыйжаларга жетебиз деп ишенем. Кыргыз тарап Кытай Эл Республикасынын төрагалыгы мезгилинде биздин уюмду мындан ары чыңдоого багытылган бардык алдыга коюлган артыкчылыктуу милдеттерди колдойт. Андан сырткары Ажо Кытайга болчу мамлекеттик сапарынын алкагында Харбин шаарында өтүүчү кышкы Азия оюндарынын ачылыш аземине катышаарын кошумчалаган. Ошондой эле жемиштүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, келечектеги милдеттерди белгилеп, эки өлкө ортосундагы көп кырдуу кызматташтыкты бекемдөө боюнча макулдашууларга жетишебиз деген ишенимин билдирген. Кытай Эл Республикасынын урматтуу төрагасы, менин кымбаттуу досум Си Цзиньпин мырзанын чакыруусу боюнча мен 2025 жылдын февраль айында Кытайга мамлекеттик сапар менен барам жана Харбин шаарында өтүүчү кышкы Азия оюндарынын ачылыш аземине катышам. Биз жемиштүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, келечектеги милдеттерди белгилеп, өлкөлөрүбүздүн ортосундагы көп кырдуу кызматташтыкты бекемдөө боюнча макулдашууларга жетишебиз деп ойлойм. Сапарымдын жыйынтыгында Кыргыз Республикасы менен биздин улуу кошунабыз Кытай Эл Республикасынын ортосундагы баары камтылган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө жана тереңдетүүгө жаңы дем бере турган биргелешкен декларацияга жана бир катар эки тараптуу документтерге кол коебуз. Жогорку сапаттагы өсүш жана ачыктык саясаты чет элдик инвестицияларды тартууда. Ал эми акыркы технологиялар тармагындагы инновациялар, өзгөчө санариптик экономика жана жасалма интеллект Кытайды дүйнөлүк лидерге айлантты. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров бүгүн Кытайга мамлекеттик сапары менен учуп кетти. Мамлекеттик сапары 7 февралга чейин уланат. Бул расмий сапар Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин чакыруусу менен ишке ашып жатканы айтылган. Анын алкагында стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө жана тереңдетүүгө багытталган биргелешкен декларацияга жана бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу күтүлүүдө. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети 4 февралдагы отурумунда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун кароону кийинки аптага жылдырды. Бул жолку жыйында документ боюнча маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев баяндама жасап, долбоор жарандык коомдун журналисттердин катышуусунда иштелип чыкканын айтты. Депутат Нурбек Садыгалиев мыйзам долбоорун дыкат окуп чыгуу үчүн убакыт сурап, аны кароону кийинки отурумга жылдырууну сунуштады. Демирге колдоо тапты. Документте онлайн платформалары жана маалымат каражаттары милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоодон өтүшү керек деген талап алынып салып, редакция ыктыярдуу түрдө каттоодон өтсө болору. Маалымат каражаттарынын булагын, сыр катары сактоо укугу каралган. Ошондой эле буга чейинки мыйзам долбоорунда ЖМКлар Юстиция министрлиги менен санариптик өнүктүрүү министрлигинин каттоодон өтүшү керектиги жазылса, бул жолку вариантта Юстиция министрлигинин гана каттоодон өтүү сунушталды. Жогорку кеңеште турак жайды жана автоунааны милдеттүү камсыздандырууга байланышкан мыйзам долбоору каралды. Аталган мыйзам долбоорунда жаран турак жайын сатуу алдында милдеттүү камсыздандыруудан өткөрүп, андан соң гана сатуусу керек. Мындай эреженин жазылышы депутаттар тарабынан сынга кабылды. Бирок ошол эле учурда камсыздандыруу боюнча жарандарга толук маалымат жок болгондуктан камсыздандыруу иштери солгун жүрүп жаткандыгы да айтылды. Уруксат берсеңиздер. Уруксат бербейм, болсун, сөзү берген жок. Бүгүн 4 февралдагы Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында турак жайды жана автоунааны милдеттүү камсыздандырууга байланышкан мыйзам долбоору каралды. Мыйзам долбоорунда жаран турак жайын сатуу алдында милдеттүү камсыздандыруудан өткөрүп, андан соң гана сатуусу шарт. Мындай эреженин жазылышы депутаттар тарабынан сынга кабылды. Камсыздооңорду ким сатуучу төлөйбү? Төлөбөсө, ооба. Сата албайт, ооба. Эми мындай суроо. Сатуучуга кандай кызыкчылык бул? Камсыздоо кылыш үйүн. Мен мисалы үчүн үйүмдү сатып атам. Барсам, камсыздооң жок экен деп туруп, силер регистрация кылбайсыңар, туурабы? Мага эмне кызыкчылык, мен ушу үйүмө страховка кылып туруп анан сатуу. Мен сатып атам, мага анын кереги жок. Аны суу алып кетеби, пожар болуп кетеби? Аны тиги сатып алган адам ойлош керек да. Ошондо мисалы үчүн да мен бардым госрегистрге барып, bir kvartiram var, satam desem sizler, yok, страховка кыл, анан сат. Мага эмне кызыкчылык?
Айтып бердилечи. Сиз алган страховка ошол жаңы ээге өтөт переходящий болуп. Сиздин үйүңүз ошол жаңы ээники да. Ал сиздин кызыкчылыгыңыз ошол эми бул жерде кызыкчылык мыйзамды ишке ашырыш керек. Кайсы мыйзамды? Мен мисалы үчүн илдеттүү камсыздандыруу. Сен мыйзамың. Мына силер айткылачы анда тиги ипотека алып атканда. Туурабы? Госипотечный компаниядан сурайсыңарбы? Страховкаң барбы деп. Эл сатып алып атпай, кандай кыласыңар? Бактый Сүйөнович, туура айттыңыздар 100%. Сиз азыр элимиз аракешин айтканда туура эмек айтып атасыз, ошол линияны. Шуңдоп келгиле. Эң туура. Калктын калың катмарына камсыздандыруунун оош кыйышы тууралуу маалымат кенен жетелек. Мындан улам жарандар турак жайын камсыздандырууну туура көрүшпөйт. Ошол себептен мамлекеттик камсыздандырууда тургундарды кызыктыруу керек деген сунуштарды айтышты. Мисалы, мага кечээ аркы күнү СМС келди. Үйүңүздү милдеттүү камсыздандыруудан өткөзүп коюңуздар депчи. А мен ойлоп атам, эмне кылам мен аны өткөзүп. Мен үйүм сел эмес, ал жер шамал деле жок, тынч эле. Эмне кылам? 1000 сом төлөп, убактымды коротуп деген ойдо болот экен. Адамда бир стимул болуш керек да, барып ошол камсыздырууну кылып койгонго. Ана мен ойлойм, бул онлайн болсо дагы жакшы болот да. Кнопканы 2 жолу басып коюп. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 2024-жылы жаратылыш кырсыктарына кабылган жарандарга жалпы 73 миллион сом төлөп берилген. Ал эми автоунаа жол кырсыгына кабылган учурларга 2024-жылы 33 миллион сомдон ашык каражат төлөндү. Талкууланып жаткан мыйзам долбоору депутаттардын сунуш пикирин эске алуу менен экинчи окууда колдоо тапты. Кыргызстанда эч ким билбейт, 73 миллион төлөгөнүңөрдү ошондой жанагы кырсык болгон үйлөргө төлөп бердиңер, туурабы? Туура. Канча убакыттын ичинде төлөдүңөр ошону? Бир айдын ичинде, бая 73 миллион бир жылдын ичинде. Өткөн жыл. Ал ошо камсыздандыруудан түшкөн акчадан төлөдүңөрбү? Туура, ооба. Биз былтыр 20%га көбөйттүк эми охватты. Уже 250 000 турак жайды камсыздандырып койдук. Ушул маалыматты силер мына азыркы лотерейге окшотуп эле ошол силер төлөп атканды теле аркылуу мында реклама кылып туруп элдерге түшүндүрүш керек. Ошол дагы стимул берет. Мына күйүп кетеби үйү, кандай абалда страховка камсыздандыруу иштейт, ошолорду көргөзүп, элде маалымат болсо, алар деле ошонун кызыгууда болот. Экинчи окууда кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган корутундуну добушка коем, добуш бериңиздер. Экинчи окууда макул, каршы калыш жок. Бир добуштан кабыл алынды. Кыргызстанда кыймылсыз мүлктүү камсыздандыруу полисинин эң төмөнкү төлөмү аймактарда 600 сом болсо, шаар жеринде 1200 сом. Компания тарабынан төлөнүп берилүүчү каражат аймактарда 500 000, шаарларда 1 миллион сом. Бирок келишимдин негизинде кардар взносу жана камсыздандыруу үчүн алчу сумманы жогорулатып алса болот. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда турак жайды камсыздандыруу 10%дын тегерегинде болсо, азыр 20%га жетти. Бул турак жай фондуна 1,2 миллион үй катталса, анын 230 000 камсыздандырылган деп эсептелет. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион. УКМК кыймылсыз мүлкүн алдатып жиберген жаранга батирен кайтарып берди. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. Маалыматка ылайык шылуундар 66 жаштагы жарандын батирен риэлтордук компанияга саттырышкан. Өздөрүн Улуттук банктын өкүлү, ИИМдин тергөөчүсү жана УКМКнын кызматкери катары тааныштырып, жабырлануучуга телефон чалышкан. Ар кандай жолдор менен аны риэлтордук компанияга батирен өз баасынан арзан саттырышкан. Алдамчылар акчаны алууну пландап жатканда жабырлануучу шектенип УКМКга кайрылган. Натыйжада кимдер телефон чалган аныкталып, номер клон экени белгилүү болгон. Ыкчам иш-чаралардын натыйжасында риэлтордук компания батирди кайтарып берүүгө макул болгону кошумчаланды. Ошондой эле кылмышкерлер өздөрүнүн алдамчылыгы үчүн жасалма интеллектини пайдаланганы белгиленди. УКМК жарандарды шылуундарга алданбоого чакырып, шектүү чалуулар болсо, тезинен укук коргоо органдарына кайрылууну эскертти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош облусунда бир адамга кол салган нейтрал деген аталыштагы жаштар тобунун айрым мүчөлөрү кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык 9 январда сөз болуп жаткан топтун мүчөлөрү жабырлануучуга бычак сайып, ага Ош облустук ооруканасында бир нече жолу операция жасалган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, 24 жана 23 жаштагы 2 адам кармалып камакка алынган. Коопсуздук органы Ош шаарында өз ара уюшулган жаштардын тобуна тиешеси
белгиси бар делген дагы 3 жигит аныкталып, аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн кошумчалады. УКМК жаштарды, анын ичинде спортчуларды ар кандай топтордун мыйзамсыз иштерине аралашпоого чакырды. Ысык-Көл облустук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысы опузалап акча каражатын талап кылгандыгы үчүн кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Кармалган башчы Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунун Бостер айылында жайгашкан жер тилкелеринен башкы планын текшерүүнүн алкагында кызматтык абалынан пайдаланып жергиликтүү тургундун пара берүүгө мажбурлаган. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 343 беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, 2025 жылдын 3 февралында мурда алынган параны кайтарып берип жаткан жеринен кармалып, тергөө амалдарынын жыйынтыгы менен Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Азыркы учурда тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Талас облустук милициясы 10 жылдан бери издөөдө жүргөн жаранды кармады. Облус милициясынын маалыматы боюнча 2013 жыл августта Кара Бура районунун тургуну Манас районунун жашоочусунун Mercedes-Benz 230 унаасын $8,000 баалап алып, бирок акчасын бербей качып кеткен. 2015 жылы Кылмыш жаза кодексинин 166 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бирок шектүү тергөөгө келбей изин жашырып жүргөндүгүнө байланыштуу 2015 жылы ноябрда ал издөөгө алынган. Ошондой эле ага камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы тандалган. Шектүү быйыл 1 февралда Бишкек шаарынан кармалып Таласка жеткирилди. Бишкектеги дүкөндү тоноого шектелип 2 киши кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштери башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, арыз ээси 29 январда саат 4:00 2 киши Асаналиев көчөсүндөгү дүкөнүн карактап кеткенин айткан. Медициналык бет кап тагынган 2 адам куралга окшош нерсе менен коркутуп, 10.000 сомун акчалай жана 30.000 сомдук товарды алып кетип качып кетишкен. Кылмышка шектелип 25 жана 21 жаштагы 2 жараны камалып, алар камакка алынганы кошумчаланды. Саламаттык сактоо министрлигинин милдетин аткаруучу Эркен Чечейбаев эмгек жамаатына тааныштырылды. Ведомстводан билдиришкендей, жаңы жетекчини министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орун басары Данияр Амангелдиев тааныштырды. Данияр Амангелдиев саламаттык сактоо министринин кызмат ордуна дайындоо үчүн Эркен Чечейбаевдин талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизиле турганын белгиледи. Эркен Чечейбаевди саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу кылып дайындалган жарлыкка мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койгон. Ал 1974 жылы 16 ноябрда туулган. Буга чейин Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери, саламаттык сактоо министринин орун басары, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда иштеген. Бишкектеги медициналык академияда жана Мастрих университетинде билим алган. 3 февралда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кызматтан кеткен. Ал мындай чечимди президент Садыр Жапаров жана өзү кабыл алганын айтты. 4 февраль рак элдетине каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Кыргызстанда бул күнгө карата 4 февралдан 7 февралга чейин онкологиялык оорулар тууралуу калкка маалымат жеткирүү жумалыгы өткөрүлөт. Бул иш-чара жатын моюнчасы жана сүт бези рагын алдын алуу боюнча билим берүү жана жарандарды өз убагында медициналык текшерүүдөн өтүүгө чакырат. Жумалыктын алкагында Бишкек жана Жалал-Абад шаарларында аялдар үчүн бекер текшерүүлөр жана консультациялар уюштурулат. Саламаттык министрлиги рак оорусунун алдын алуу жана эрте аныктоо боюнча маанилүү кадамдарды көтөрүүдө. Кыргызстанда жыл сайын 5000ден ашуун адамдан онкологиялык оорулар аныкталууда. Алардын көпчүлүгү сүт бези жана жатын моюнчасы рагы менен жабыркаган аялдар. Статистика боюнча жыл сайын жатын моюнчасы рагы менен 600 аял аныкталат. Алардын 300-ü бул оору менен күрөшүп жетишпей каза болот. Статистикага мынтип карасак, жылына эгер 6,5 миңдей орто эсеппен оору катталса, ошол эле жылы 3,5 миң, жарымдан көбү ошол эле жылы, ошол катталган жылы эле тилекке каршы каза болуп калат да. Себеби дене бул көбүнчөсүнө кеч кайрылуусунан, каражат камсыздоо төмөндүгүнөн ошо көптөгөн проблемалар бар. Кыргызстанда алдыңкы орундарда бул өпкө рагы, ашказан рагы, аял кишилерде көкүрөк рагы, залдуу шиштер 1-орунда турат. Жатын моюнчасынын оорулары албетте. Анан түрлөрү бар. Мисалы үчүн сөөк оорулары бул өтө сейрек кезигишкен. Кан оорулар, мисалы үчүн жаш балдарда жумшак сөөктөр бул 2-орунда турат. Мисалы үчүн бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун изилдөөсүнө караганда
Дүйнө жүзү боюнча акыркы жылдары 20 миллиондон ашык оор катталып атат да жыл сайын. 10 миллионго жакын адам жыл сайын ушул оорудан өлүп кетет экен. Бирок текшерип мындай исследование кылып көргөндө көп өлкөлөрдө жанагы абалы төмөн болгон өлкөлөрдө каттоо жагы өтө начар экен, кээ бир өлкөлөрдө вообще катталбайт экен да. Даргерлер 40 жашка чейин жылына 1-2 жолу сүт бездерин текшерип туруу, 40 жаштан кийин маммографтардан өтүүнү сунушташат. Мындан тышкары 30 жаштан кийин жыл сайын гинекологко көрүнүп туруу зарыл. Ал эми калк арасында маалымат жеткирүү жана алдын алуу чараларын күчөтүү ракка каршы күрөштөгү маанилүү кадамдардын бири. Оору канчалык эрте аныкталса, дарылоо ошончолук жеңил болот. Мындай пикирди аталган дартка чалдыгып, ооруну жеңген Гүлмира Абдыразакова да растайт. Ал учурда башка бейтаптарга да жардам колун сунуп келет. Өзүм мурда бейтап болчумун. Азыркы учурда баары жакшы. Анан бейтаптарга биринчиден аялдарга жардам беребиз, психология жактан, маалымат жактан. Акыркы жылдары Кудайга шүгүр жабдыктар алынып атат, жакшы заманбап, жакшы жабдыктар алынды, толук эле азыркы учурда. Бирок ал деле жетиштүү болбой атат, эл көп болуп атат да. Аныкталган эл көп болуп атат онкологиядан. Анан дары-дармек жылдан жылга көбөйүп атат, анысы деле аз. Бирок Кудайга шүгүр ошол да жакшы. Мурда мына 17-жылы 1 тыйын бөлүнүкчү эмес. Азыр быйыл мына порядка 1 миллиард бөлүндү бюджеттен. Ал болсо дары-дармекке. 4 февраль рак илдетине каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Ага улай 4 февралдан 7 февралга чейин саламаттыкты сактоо уюмдарында ачык эшик күндөрү башталды. Бул күнү аялдар бекер медициналык текшерүүдөн өтө алышат. Текшерүүлөр Бишкектеги айрым үй бүлөлүк медицина борборлорунда жана Жалал-Абад шаарындагы репродукция борборунда уюштурулган. Биздин улуттук онкологиялар бирден бир флагман болуп эсептелет Кыргызстан боюнча. Ошондуктан бүт татаал оорулардын баары бизге келип изилдөөлөрдөн өтөт. Жана болгон дарылоордун баары бизде бар. Изилдөөлөр боюнча дагы акыркы заманда бүт аппараттар турат. Биздин кесип боюнча айта кетсек, бизде турган аппараттар бул акыркы заман талабына жооп берген жаңы аппараттар, линейный ускоритель деп аталат, Электа фирмасыныкы кутурулат. Көбүнчө болуп атпайбы? Көп адамдар келет, 5 мүнөттө эле көрүп берип койбойсуңарбы депчи. Бұл онкологияда 5 мүнөт деген нерсе өтө татаалыраак нерсе да. Себеби дегенде бизде ТНМ классификациясы бар онкологиядачы. Ошо ТНМ классификация менен биз оорунун стадияларын определять этебиз, тактайбыз да. Ал деген Т деген бул биринчи шишиктин размерлери. Экинчи Н деген ошо шишик оорусу башка жактарга таркап кетпегенби? Бездергечи лимфатик узел деп коет, ошолорго таркап кетпеген. Үчүнчү, ошол эле шишик оору башка органдарга таркап кетпегенби? Ошолордун баардыгын биз акташыбыз керек, такташыбыз керек биринчи очередчи. Белгилей кетсек, Кыргызстанда онкологиялык оорулар боюнча бир катар кемчиликтер жана көйгөйлөр бар. Эрте аныктоо жана диагностика системасынын жетишсиздигинен улам оорулар көбүнчө кечки стадияда аныкталат. Аймактарда жана алыска айыл жерлеринде медициналык кызматтардын жеткиликтүүлүгү чектелген. Рак оорунун белгилери жана алдын алуу жолдору боюнча калк арасында түшүндүрүү иштери жетишсиз. Ошондой эле рак илдетине каршы күрөш үчүн мамлекеттик бюджеттин жетишсиздиги дагы көйгөй жаратат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Кыргызстанда бийик тоолуу аймактарга 31 жаңы калктуу конуш кошулат. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Маалыматка ылайык, бийик тоолуу алыскы жана жетүүгө кыйын аймактарда жашагандардын социалдык төлөмдөрү инвентаризацияланып, бийик тоолуу шарттарда жайгашкан калктуу конуштардын тизмеси анализденди. Жерлерде жүргүзүлгөн талай изилдөөлөрдүн негизинде бийик тоолуу аймактардын катарына 31 жаңы калктуу конуш кошулду. Мындан улам эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бийик тоолуу шарттарда жайгашкан калктуу конуштардын тизмесин бекитүү боюнча токтом долбоорун иштеп чыккан. Аталган калктуу конуштарда жашаган жана иштеген жарандардын эмгек акыларына кошумча төлөмдөр үчүн 304,7 миллион сом, ал эми социалдык төлөмдөр үчүн 304,9 миллион сом керектелет деп айтылат негиздемеде.
Мындан ары юридикалык жана жеке жактар транспорт каражаттарын өзү каалаган жерден каттаса же кайра каттатса болот. Бул тууралуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик кабарлады. Маалыматка караганда жаңы көчмө каттоо кызматы пилоттук режимде Бишкек шаарында ишке киргизилди. Мобилдик топ багытталган жерге барып, укуктуу күбөлөндүрүүчү документтерди жана мамлекеттик номердик белгилерди берүү менен транспорт каражаттарын каттайт. Бул каттоо документтерин алуу процессин жөнөкөйлөштүрүүгө жана тездетүүгө мүмкүндүк берет. Банктан тейлөөлөрүн эсептебегенде ар бир каттоо иш аракетинин наркы 3479 сомду түзөт. Регион телеканалынын күндөмө маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Күндүн маанилүү жаңылыктары мына ушулар түздү. Эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.